Батыс Европанын аймагына тең болгон өлкөдө коммунизм кулагандан бери эмне үчүн Казакстанда үрөй учурган башаламандык болуп кетти деген суроого адамдар жооп таппай кыйналууда. Алматыдагы өлкөнүн алдында адамдар сөөктөрдү алып кетүү үчүн кезекке турушат. Кагылышууда ондогон адамдар каза болду. Гүлшынардын бир тууганы Ренат бир апта дайынсыз болуп жаткан. Учурданын көз жумганы белгилүү болду. Господи, сколько мирных людей просто так. Кимдир бирөөнүн айынан көптөгөн күнөөсүз адамдар азап чекти. Көз жашыбызды төккөндөр жазаланышы керек. И заслужен. Алар эмне үчүн муну жазашты дейт ал. Башкача айтканда, суюртулган газдын баасынан улам чыккан тынчтык акциялары эмне үчүн күтүүсүздөн зомбулукка айланып кетти. Бийлик демонстрацияларды террористтер, анын ичинде чет жакта машыгуудан өткөн аскерлер жасагандай айтат. Бирок ага жетиштүү далил көрсөтө алышкан жок. Казакстандын президенти учурда конституциялык түзүм калыбына келип, өлкөнүн коопсуздугуна байланыштуу коркунуч жайгарылганын билдирди. Бирок өткөн окуяларды дароо унутуу кыйын жана зомбулукту ким уюштурду деген суроо жоопсуз кала берүүдө. Он стал говорить, что я... Галым Алигуэлов демонстранттарга күмөндүү топ кошулганына күбө болдум дейт. Здесь... Таяктарды көтөргөн агрессивдүү балдар чыга келишти. Алар ар бир көчөнүн бурчунда туруп, баарын башка аянтка жөнөтүп жатышты. Бир нерсеге даярдык көрүшкөндөй. Көчөлөрдөгү зомбулук президент Касым-Жомарт Токаев жана Нурсултан Назарбаевга берилген топтордун ортосундагы бийлик талашуудан чыкканы айтылууда. Ошол топтордун Назарбаевдин кланына, анын ичинде коопсуздук кызматындагыларга байланышы бар. Алар тополоң чыгаруу үчүн бандиттерди жөнөтүп, мамлекетке чыккынчылык жасашты. Мында бардык тараптан курмандыктар болду. Казакстанда алар аны коогаландуу күндөр деп аташууда. Балким, эмне үчүн деген суроого толук жооп алганга чейин булар белгисиз учурлар бойдон кала берет.